Ustoz акыйка тууралуу кененирээк айтып берсеңиз дейт. Акыйка балдар бул жаш бала төрөлгөндөгү союлган мал. Бул негизи Алла Таала берген неаматка шүгүр кылуу деген сөз. Алла Таалам сага бир перзент берди, кыз берди, бала берди. Алланын чоң неаматы. Ошого Аллага шүгүр кыласың дагы бир мал соёсун. Хадистерде келет, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан ким шарты болсо эркек балага 2 кой, кыз балага 1 кой деп келет. Çünkü Hanefi mezhebinde dağın ulamalar iki kıldı kavul aytat. Bir kavul sünnet, ikincisi mustahab. Sünnet mustahab amal. O şunun şartı var olsa, bu Allah'ın vergen nimeti akika kılıp koyuş gerek. Özü akkaya oku degen söz ballar. O şol jaş bala törülgöndөн keyin algan çaşta aytılınat. Enenin kursağında törülgöndө çaşı bolat. O şonun kesip algandagını akika dep aytılат, akkaya oku. Keyin o şogo soyulgan malды akika dep atalып kalgan. Түшүнүңөрбү? Негизи жаш бала төрөлгөндө биринчи балдар эмне кылынат? Балага жакшы ат коюлат. Ата-эненин милдети жакшы ат койсун дейт. Экинчиси азан айтат кулагына. Үчүнчүсү Алла берген неаматка шүгүр кылып, ошол мал союп акыйка берет. Түшүнүңөрбү? Акыйканы кааласа өзү жеп алсын, кааласа 3 күн берилгени жакшы мустахаб дейт уламалар. 3төн 1-ин өзү жесин, бирөөгө таркасын, калган жолдошторуна, досторуна берсин дейт. Бул Алла берген неамат. Кимге Алла Таалам оол, кыз неамат берген болсо, Аллага шүгүр кылуу деген сөз колунан келсе кылган жакшы амал. Анан үчүнчүсү балдар дагы бир маселе, ошол садака да кылып коюнат. Çaştı algandan keyin ошол канча грамм чыкса ошончо күмүш дейт. Ал шарт эмес балдар. Эми колунан келишинче, мүмкүнчүнчө жараша садака берип коесун. Түшүнүңөрбү? Бул дагы өтө зарыл маселе. Куранды көз менен карап окуп катым кылган болобу дейт. Ооба болот балдар. Балким 2 сооп болот. Окугандын сообу, карагандын сообу. Түшүнүңөрбү? Куран ушундай китеп, караган үчүн да сооп аласың. Кабаны караган үчүн сооп аласың. Ошондой эле Аллахтын сөзүнө караганга да сооп бар балдар, окуганга да сооп бар. Ким Куранды жатка билбесе, Куранды карап окуган болсо, ал 2 соопталат. Куранды хатым кылганда да соогунат окугандын, Куранды карагандагы ибадат, анын дагы соогун алат. Orada Kur'an hatımda tarawih namazında okuu ele gerekpi, je par namazga tarawih vitr vaciplarga da koşsa bolabı deydi. Negezi balдар tertip tarawihde gana okunat hatımda. Tertip ошондой тартип менен кеткен жакшы. Белгилүү намазга да кошуп окуса болот, бирок тартип бир хатым кылам дегенде, таrawihде хатым кылам десе, анда таrawihге гана кошуш керек. Orada кайсы амалдарды көбөйтүү керек дейт. Orada балдар эң көп ибадат Кур'ан окуш керек. Кур'ан айы. Эң көп ибадат. Курандан чарчаганыңардан кийин башка өткүлө. Түшүнүңөрбү? Мүмкүн болушунча 2 күндө 3 күндө хатым боло бериш керек талабаларга. Жок дегенде 3 күндө хатым, 10 күн күнүнө 10 пара окугула. Эң көп амал Кур'ан. Анан зикир, анан дуа, анан истигфар тоба. Анан күнөөдөн алыс болгонго аракет кылыш керек. Кур'ан хатым кылып акча алса болобу дейт. Бул жакшы суроо болуп тур. Кур'анга акча алган болбойт балдар. Кур'анга хатым кылып, таrawihде отуруп окуп, акча алган болбойт. Ошондой эле баягындай хатым кылып берем деп элдерден акча алган да болбойт. Кур'ан Аллахтын китеби сатылбайт. Вала таштару би аятиллахи сабадан қалила. Түшүнүңөрбү? Кур'ан бир ибадат. Ибадатка акча алынбайт. Ошон үчүн Кур'ан хатым кылган карыларга, башкаларга уламалар айтат, башка жерде имамчылык да кылсын дейт. Имам да болсун дагы имамчылык менен чогуу, ошондо имамга акча берсе болот. Имамчылык кылган үчүн. Ошонун артынан ага дагы акча алса болот. Түшүнүңөрбү? Имамчылык хыйласы менен алса болот. Анан түзмө түз эле мен катым кылып берем 3 күндө 10 күндө унча акча бересин, же бересиңер десе болбойт. Түшүнүңөрбү? Элдин баары Куранды анда акча үчүн окуп калат. Ошончо кечке окуган Кураныңды сатып аласың да, 1000 сомго, 10 000 сомго, 20 000 сомго ахиретке гана куруп каласың. Ошончо ойлонуш керек. Бул Курандын балдар сообуну эч ким бере албайт. Дүйнөнүн баарын берсе дагы арзыбайт ал. Билип койгула. Ошон үчүн арзыбаган акчага алданбаш керек. Арзыбаган акчага алданып, ахиреттен кур калбаш керек. Кур'ан Аллахтын сөзү, Аллах өзү берет буну. Аллах өзү берет, анын канча берет, кандай берет, аны биз айта албайбыз. Биз пикир да кылып айта албайбыз, ойлоп жете албайбыз балдарга. Бул ахирет үчүн боло турган нерсе. Кур'ан хатым кылып таrawihде, андан сырткары башка учурларда дагы болбойт балдар, алганга болбойт. Эгерде карылар бир жерге баратырган болсо, имам болуп, андан сырткары 2-5 бак намазга жакшы болбосо, 1-2 намазга имам болсун. Ошо имамдык хыйласы менен имам деп тур, имамга акы берсе болот. Андан сырткары балдар карыларды бир гана орозодо эмес, орозодо башка учурда дагы карылашып туруш керек.
аларга каралашып, жардам берип, зарылчылык болсо бүтүрүп туруш керек. Анан бечараны орозого чейин карабай, анан орозду катым кылгандан кийин эле жардам берсең, анда катым кылган үчүн болуп калат. Ага чейин деле жардам берем деген адамдар негизи талабаларга, карыларга орозого чейин деле жардам берип жүрсө боло берет. Түшүнүңөрбү? Ал жакшы нерсе. Негизи ошол нерсе. Эң жакшы бүгүнкү күндөгү садака, эң жакшы зекеттердин масрафы балдар талабалар. Ахли илим талабалар ошолорго берген жакшы, бирок Куран үчүн берген болбой калат. Орозо туткан адам тиш басса менен тиш жууса болобу дейт. Болбойт балдар, макрух, уламалар макрух деген. Орозодо балдар мисвак колдонсо болот. Мисвак колдонгула. Ол жабарда, ол жачкандан кийин тиш баста менен жуусаңар болот, бирок орозо учурунда мисвак колдонгула, тигини колдонгула болбойт. Уктап жатып тиште калып калган нерсени жутса орозо бузулабы дейт. Бул кантип билди жутканын, уктап аткан болсо. Уктап жаткан болсо, кантип билет аны? Ошону билиш керек да биринчи. Бул уктаган эмес да. Уктаган эмес, ал адам орозочулук калат. Уктаган адам билбейт да. Куранда 2 күндө түшүрүүдөн хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тийганбы дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тийган балдар. Бул тийүүдөн максат баягы тадаббур болбой, тез окуп койгондон тийган. Негизи Куранды балдар 2 түрлүү окулат. Биринчи тадаббур менен. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu wa Ta'ala ayet "Afala yetedabbarunal Kur'an am ala qulubin aqfaluha." Tadabbur degen düşünüp oku. Düşünüp okuyum degen adamga balдар 2 gün azık kılat, 3 gün azık kılat. Kur'an tereң düşünüm desең кыйын ал, түшүнүңөрбү? Анда Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тыйып салган, анда тадаббур кылбастан тез окуп болгондорго тыйып салган. Экинчиси катын кылып алайын деп окуган учурлар болот балдар. Эгерде хуруф, тамгалар бардыгы ордунан чыгып аткан болсо, сөздөр аралашып кеткен, аралашпаса, бирөө түшүнө турган деңгээлде болсо, окуса болот. Түшүнүңөрбү? Анан эптебеде яламын кете берсе, эмне окуганы бияктагы эч ким түшүнбөсө, анда ал катын болбойт балдар. Куран окуганда хуруфтар ордунан чыгыш керек. Тамгалар билиниш керек. Айткан сөзүң даана чыгып туруш керек. Уккан адам түшүнсүн. Бирок тезирээк окуп атасың, анда болот. Эгерде эчтеке түшүнбөй турган деңгээлде болсо, анда болбойт, андай хатын болбой калат. Куранды түшүнүп, туура окуганга аракет жасаш керек. Рамазан эмес, башка айларда витр важипти жамаат менен окуса болобу дейт. Болбойт балдар. Бул хадистерге келген, сахабалардын хадистерине келет. Бир гана витр важипта гана, Рамазанда гана витр важипти жамаат менен окулат. Башка учурларда жамаат менен окулбайт. Башка учурларда бир гана фарз намаз эмне кылат? Жамаат менен окулат. Нафил намаз, витр важиптер жамаат менен окулбайт. Болдубу? Субханакаллахумма бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта.